Саламатсыздарбы? Бізде бүгін қонақта Есенбай Нұрышев, қоғамдық ишмер, журналист. Рахмат студияға келгеніңіз үшін. Мұна қоғамдық телерадиокорпорация туралы жаңы мыйзам иштелип чыгып тур. Эми мындан арал қоғамдық болбой, улуттук болот экен. Улуттук деген баягы мамлекеттик дегендей. Башка дагы бир маалымат каражаттары тууралуу мыйзамдарды бириктирип, бир мыйзам кылабыз деген да немилге бар деп айтып атышат. Кандай деп баалайсыз ушундай өзгөрүүлөрдү? Эми бул жерден биринчиден муну аталыштары жөнүндө бир экөө пикир айтып кетсек да, мына биз окуп жүргөн жылдары, окууга кирген жылдары мына университет биздин жаныбызда турган университет Кыргыз мамлекеттик университети деп аталчу. Туурабы? Азыр Кыргыз улуттук университети дейт. Анан айырмасы кандай десең, эч ким жакшылап түшүндүрүп бере албайт. Айырмасы ошол эле. Улуттук деген баягы мамлекеттик деген сөздөн качып, ошону жөн гана улуттук деген сөз менен алмаштырып койгондо жаап коюп атпайбы. Бул термин эми немеден чыкты да, могу кайра куруунун кийин баары эле демократия болобуз андаймындай деп чыкпадыбы? Ошондон кийин чыкты да. Анан өзү маселен башка жактарда nation деген жок да. Nation University, National, национальный андай мындай деп чыгарып атышат, бирок ошондой жок. State бар, государственный деген. Улуу Британияда королдук деп коет, королевский деп. Анан National Newspaper, National Television. Yok, Amerika'da эми бар. National Public Radio деген. Национальное общественное радио. Ал эми ал жерде жанагы мына Voice of America бар. Алар деле атайын түзүлгөн ушу Американын мүнөзүн тышкы дүйнөгө таратыш үчүн, атайын түзүлгөн болгондо да ошол мамлекеттин мүнөзүнөн каржыланган радио. Ошондой нерселер да. Калгандардын баарында андайлар жок да. Анан дагы бир маселе чыгат да бул жерде. Улуттук дегенде маселен айтады Токтогул, Сатылганов. Анын чыгармалары Токтогул өзү бизге улуттук казына, улуттук дөөлөт, улуттук байлык десек болот, жанагы рухий жактан алганда да. Жалпы элге таандык, жалпы Кыргызга таандык нерселер. Анан кийин маселен кайсы бир гезитти же болбосо кайсы бир уюмду, улуттук деп койгондо кандай деп? Маселен Кыргыз улуттук коопсуздук комитети деген десек. Ошо КГБ, мурдагы КГБ-нда ошо улуттун казынасы, улуттун дөөлөтү болуп калат. Бул таптакыр туура эмес да. Анан кичине ошол терминдерди келип колдонгондо, баягы демократия келген учурда кайра куруудан кийинчи, анан баары демократпыз деп анан демократия койчу керек деп анан баягы мамлекеттик деген сөздү жабыш керек болуп калды да. Анын ордуна бир нейтралдуу, бейтарап бир сөз менен термин менен алмаштырыш керек болуп калды. Анан орустар национальный деп жаза башташты бардыгын. Иш жүзүндө азыр орустар деле азыр өздөрү билбейт. Чаташтырып атышат. Бул эмне деген? Национальный менен улуттук менен тиги мамлекеттик деген кандай айырмасы бар деп. Эч кандай айырмасы жок. Коомдук деген жанагы коомдук телерадиокорпорация дегендечи, ал баягы мына Британиядагы башка жерлердеги, мына Швециядагы, тияк-бияктагы жанагы коомдук нелерди көрүштү да кыргыздар, ушундай кылса болот экен деп. Анан кийин иш жүзүндө алардына жеткен жок. Жөн гана аты болду коомдук телерадиокорпорация деп. Коомго кызмат кылат турбайбы андаймындай деп. Кайсы коом? Ошол эле кыргыз коом, ошол эле улуттук, кыргыз улуттук коому да.
Анан кийин ага жетпей дагы балелердин баарын ойлоп таап отуруп акыры аны деле ошо мурдагы мамлекеттик заты жагынан мамлекеттик телерадио корпорациясы боюнча калды. Мамлекет тейледи, Ак үйдөн тейледи, бардык ошол жактан каржыланган, ошол жагынан болуп турду дегендей деп. Эми таң каласың. Мен бир жолу ошо телевидениеде деле иштеген бир эки кыздар менен өздөрүн тиги неп жүргөн. Бир талкууда ушинтип айттым да, бул эми кетиш керек да. Канчанга чейин эле ушу элдин эсебинен жамбага бериш керек. Дүйнөдө журналисттердин баардыгы басма сөз, телевидение өзүнүн киндигин өзү кесип, өзүн өзү каржылайт, өзүн өзү багат. Ага жетпеген, ага жете албагандар жок болот. Жоюлуп кетет андай мындай. Булар андай эмес экен да. Булар айтып атпайбы? Жок, бир гана ушу мамлекеттик болгондо да кесе сүйлөшүп атпайбы? Калгандарын таптакыр кереги жок, бир гана мамлекеттик болуш керек. Кээ бир депутаттар айтып атат. Ушундай гана болуш керек деп. Ал мамлекет деген эмне? Мамлекет деген баягы стабилдүү, айлык төлөйт, көтөрүп берет. Айлыктарыңды тигандай мындай кылып, мамлекетке кызмат кылып атасың, анан андай мындай деп. Ушундай жактары бар да, баягы кыргыз өзү, биздин коом өзү, анын ичинде мына журналисттер, журналисттер чөйрөсү биз андай мындай деп атпайбы? Булар көнөлөк. Эркин болгонго көнөлөк, коом өзү көнөлөк. Анан эркиндик коом, эркиндик чөйрөсү, эркиндик маданияты, эркиндик цивилизациясы дегендер бар да, керек болсо. Цивилизация не свобода деп коет, культура не свобода деп коет. Ошондой нерселер бар да. Анан бизде ошол Советтер Союзунун учурунда эмне кылса ошол жакшы көрүнүп калган да бизге. Мээбизге сиңип калган. Ошону гана карманышыбыз керек, ушундай болуш керек да. Анан анча-мынча реформа деген чыкпады, анча-мынча кичине өзгөртүп туруп эле ошо ойдон калтырып атат. Анан мен өткөндө айттым бекен, айтпадым бекен, постколониальный синдром деген бар да илимде. Колония оторчулуктан кийин эркиндикке чыкканда, эски ойдон мурда аты кала берет, мурдагы метрополия эмнени жасаса, ошону туура берет. Биздин мыйзамдарыбызды да керек болсо тетиги конституцияны деле келип орустар жазып берип кеткен да, жана Алексеевдер. Ысык көлдө жатып. Андан кийин автор болуп алышпады бир топ, биз жазып чыкканбыз деп. Иш жүзүндө ошолор жазган. Анан мындай да, бу эркиндик деген маданиятка, эркиндик деген цивилизацияга биз чыга элекпиз. Түшүнбөйбүз. Эркин болуш эмне, кандай болуш керек? Өткөндө бирөөлөр Америкага кетишти эле, анан ошол жактан звонок этет, окумуштуулар. Ой, биз деген бу эркиндик деген эмне экенин түшүнбөй турбайбыз деп. Качан түшүндүңөр эле? Анан алардын деңгээлине жетиш үчүн экономика башка жагын алыштын кереги жок. Жалаң эле ушул тиги эмнени, эркиндик маселесин түшүнүү жагынан. Биз деген мындай метафора менен айтканда таш доорунда жүрөбүз да. Анан ошого байланыштуу, ошого жараша мына журналисттер өзү каалабайт. Бизде күч коротуш керек да, энергия коротуш керек, анын үчүн иштеш керек. Бизге ушу мамлекеттик статус берсе эле болду деп. Болду. Анан мындай да, ушу мамлекеттик статуста иштеген тигандай мындай журналисттер, чында. Биз деле иштедик мына учурунда, Советтер Союзунун учурунда парчалык кесип иштедик да биз деле. Анан биз жон гана журналист эмес, ташбыйкатчы деп коет кыргызда. Үгүттөөчү адам болосуң да, бу пропагандист эмес. Агитатор, анан коллективный агитатор, пропагандист деп койчу эле го. Лениндин сөзү. Жанагы маалымат каражаттарын. Ошол бойдон да келе атабыз. Анан жөн эле бирдемени байкасаң болот. Ушу мамлекеттик статусу бар
улуттук статусу бар. Тиги маалымат каражаттарында иштеген журналисттер үчүн биринин артынан бир ушундай бир жаңжал болгон учур болгон эмес да. Сейрек кезиктиресиң. Этегин жаап турат. Ооба. Эмнеси болсо дагы ошо биздин өзүбүздүн неме, өзүбүздүн киши бизге кызмат кылып атат. Ошон үчүн эң оңтойлуу жагы ошол. Сага туруктуу айлык берет, маяна берет. Анан жакшыраак нетсең көтөрөт маянаңды. Бекер ойлонбойсуң. Я? Сыйлык алып турасың. Мына мен да ошону айтайын деп атат элем. Мына маданиятка эмгек сиңирген ишмер дегендерди карап көргүм. Ушу журналистика чөйрөсүндөгү. Эми баягы көз карандысы исимдерден сейрек өтө иштеп аткан. Мамлекеттик ошондой эмнеде иштегендердин баары кыргыздын маданиятына эмгек сиңирип салыптыр. Анан таң каласың, эмне деген эмгеги бар? Карасаң жок. Мына мамлекеттик дегенди улуттук деп алмаштырганда биринчиден жанагы айлыгын көтөрөт. Статус жанагы макамы болсо улуттук дегенди. Кайсы болбосун тармакта журналистпи, маданиятпы, башка жагында улуттук десе, ошол улуттук мекемеде иштегендердин айлыгы башка болот, көтөрүлөт. Экинчи жагынан Советтер Союзу учурунда эми ошого каршы чыккан болуп атат да, эгеминдүү болгондо. Мамлекеттик дегендин баары жаман болгон, алар басымга алган коомду, ошон үчүн андай болбой, ушундай улуттук кылабыз деген сыяктуу, бирок чындыгында ички маңызы өзгөргөн жок. Жок, ошону айтып атпаймынбы? Тиги кайра куруу келгенде ошо Горбачевдун эсиген баарыбыз демократ болобуз деп айрым мына өмүр бою СКнын кызматында ошол жакта жумшак мамыктын үстүндө анан спецпаёгун жеп жүргөн чоң эле кишилер анкетасына жазып алыптыр. Врожденный демократ. Карабайсыңбы? Ушундай болуп теңирден тескери шарт бурулуп кетти да. Анан ошонун ичинен баягы бул чоң манипуляция да. Жанагы эски мамлекеттик дегенден арылыш үчүн улуттук дегенди ойлоп таба койду. Орустар ойлоп тапты муну. Анан андан биздики шарт көчүрүп ушундай болот экен ушундай. Маңызы иш жүзүндө. Улуттук дегендин өзү, национальный дегендин өзү бул государственный деген сөз. Ошол эле термин жөн гана сөз алмашып калды. Анан кийин сөз алмашканда масса деген ошондой да. О, башкача турбайбы, улуттук турбайбы дейт. Иш жүзүндө мамлекет. Бирок биринчи мына 2010-жылы түзүлбөдүбү коомдук телерадио корпорациясы, мурдагы КТР. Бир аракеттер болгон. Жанагы байкоочу кеңешти түзүп, аны бийлик эмес, ЦКдан эмес, администрациядан эмес, ошол коомдук байкоочу кеңеш добуш берип, чечип, баланчаны дайындайбыз деп, эмелерин угуп, жана программаларын угуп. Биринчи 1-2 жылда анча-мынча жылыштары болгон, бирок кийин ал деле айдама болуп калды ошол коомдук байкоочу кеңеш. Түздөн түз эле администрациядан телефон чалып, тигинтесиңер, минтесиңер деп эле телефон чалбаса да жолукканда, же бир жыйындарда ошентип отуруп, жанагы байкоочу кеңештерди баары бир көз каранды кылып салды. Ошон үчүн бардык министрликтерде түзүлгөн коомдук кеңештер өз максатын аткарбай калды. Аткарбай калды. Бул жөн эле мындай белимчилик болгондо, чынын айткандачы. Коомдук тиги кеңеш, коомдук байкоочу андай эмне болбогон неме да, артык баш. Жакшы иштесе болот эле. Жакшы иштесе, андайга жетиш үчүн, ошо коомдук тиги көзөмөл кылыш үчүн, жакшы эмне. Анда могу эркиндикти мен айтып атпайм, эркиндиктин маданияты күчтүү болуш керек, жогору болуш керек. Ошондо эч кандай коомдук көзөмөлүнүн деле кереги жок. Өзүнөн өзү ошого иштейт. Анан кийин бизде мындай да. Мен өткөндө да айттым да, бир кайталап коеюн, бизде биз мына марксизмди жаман деп атат, Маркстын мына басма сөз андай мындай жөнүндөгү ой пикирлери, позициялары азыр батыштын стандарты деп аталат. Ал эми марксизмдин атынан бизге таң уланган бул иш жүзүндө жанагы Бисмарктын модели. Биз ошол Бисмарктын модели менен жашадык Советтер Союзунун учурунда. Азыр да ошо менен жашап атат. Ал эмне кылган?
мыйзамдарын барын жоготуп туруп, бир мыйзам түзүп туруп, бардык басма сөз каражаттарын өкмөттүн алдына топтогон. Бүт ошолордон каражат алган, өзү каржылаган. Анан жанагы либералдык басма сөздөр болгондо, аларды сатып алган тиги Бисмарк. Бир гана мыйзам болсун деп. Анан неме да баягы өзүнүн сөзү бар да. Тарых улуттун тагдырын чече турган маселелер бул сөз менен чечилбейт. Кылычтын күчү менен, анан кан аркылуу чечилет деп. Былжырабай отургула, андай мындай кылгыла деп. Бардык жерге цензура киргизген. Профессорлордун дагы, университеттердеги профессорлордун лекцияларына чейин карап турган. Бирдеме табылса, эч кандай эмнеси жок, сот моту жок эле айда берген. Анан кээ бир көптөгөн гезиттердин баш макалаларын өзү оңдоп турган, өзү редакциялап турган. Бисмарк. Мына ошону Маркс айтканда, бул инквизиция, жаңы инквизицияны түзүп атат. Анан кийин мына француз басма сөзүн мактаган. Болбосо ошо Наполеондон калган салт болгондо, Наполеон бір күндө 70 кести жөнүндө жаап койгон, чыкпасын деп. Ошолордон калган салтты бузуп, мына булар кеңири арык түрдүү көз караштарды айтып атат, эркиндик жөнүндөгү тигандай мындай. Франциянын басма сөзү өзүнүн Франциянын эле көз карандысыздыгы үчүн эмес, бүт Европанын көз карандысыздыгы үчүн иштеп атат деп Daily News деген бир британиялык гезиттин редакторуна жазган катында ошо кеңири көрсөтүп атат. Бул неге эми көп нерсеси бар Маркстыкын айта турган болсо. Бул басма сөз эркиндиги деген ар кандай пикирди тигинин айтып туруш үчүн бул королдордун, императорлордун жанагы эмнеси эмес, алар жөнүндө өздөрүнө узурпациялап алган бул түшүнүктү деп. Сөз эркиндиги деген. Алардын привилегиясы эмес. Бул адам духунун, адам рухунун привилегиясы. Эгер ошол привилегияны жок кылам десең, өкмөт элге каршы оппозицияда болуп калат. Анан айла жок, баягы камыгып кеткенде эл өзү айла жок, анан кийин революция уюштуруп өкмөттү алмаштырган каргасыз болот деп. Мына Маркстын. Азыр ошол Маркстын көп эмнелери мына сын жөнүндө айтылып атат. Эгер мазактоо, ким бирөөнү сындап коюп бир мазактоо дегенди билдирсе, анда басма сөздүн кимди болбосун мазактаганга укугу бар деп жүрөт. Азыр жана фейк андай мындай дегендер чыкпадыбы? Ошолордун баарында Маркс айтып атат. Тиги келеси осу болот бул коомдун. Жалаң эле акылдуулардан турбайт. Андай мындай деп айтышат. Ошону үстөмдүк кылган маданиятка жеткирбей ошо жанагы фейкчилерди. Бер жагы күчтүү болуш керек. Ооба, берки кандай десек, акыл эстүү жанагы басма сөз пресса күчтүү болуш керек да. Үстөмдүк кылып туруш керек. Бизде үстөмдүк кыла албай атпайбы? Өздөрү жалган айтып атпайбы? Мамлекеттик жанагы каражаттар. Эми ошо Бисмарктын тартибине баратабызбы азыр? Азыр бизде ушундай да. Ушундай баратат. Жарым-жартылай ушундай да. Мамлекеттен каржылансаң, ошонун сөзүн сүйлөшүң керек, бийликтин сөзүн сүйлөшүң. Себеби биз сага акчаны биз сага төлөп атабыз деген мисалы үчүн КТРКда ошондой болбодубу? Коомдук деп түзөт, а бирок айлыгын бербей коет. Мына ошол жанагы Минфин акчаны бербей коет. Анын айласыздан сен айтып аткан эле жанагы Фарид, Марит деген идеологдор, кыйындар уюштурду да мунун баары. Ооба. Биз сага акча берип атабыз. Сен акчаны менен Атамбаев, мен өлө айттым. Чөнтөгүнөн алып. Атамбаевдин чөнтөгүнөн алып, же Фарид Ниязовдун чөнтөгүнөн алып берип. Ошол эле элдин, баягы салыгынан. Ооба. Ошонун алып берет. Анан коомдук теле радио корпорация деген мына Британияда. Дал ушундай. Жарым жартысын мамлекет өзү каржылайт, мына BBC-ни.
жарым жартысын жанагы телевизор сатканда, радио приемник сатканда ошол жанагы салык кошумча эмнеге киргизип коет экен ошол аркылуу. Анан Маргарет Тэтчер баш болуп жылынбадыбы BBC-ге? Канча жолу жылынды? Жок кылам, андай мындай эчтеме кыла албай. Жана Фолкленд аралындагы согуштарга байланыштуу. Эчтеме кыла албай койду. Мына Тони Блэр эң акырында Ирак согушуна байланыштуу жалгандарды айтып деген. Ошондо дагы өкмөткө каршы сүйлөп туруп алды да. Бул айткандары туура эмес. Ал жерде эч кандай химиялык фабрика жок. Өзөктүк деп айтып. Колин Пауэлл эми оңго чыгып сүйлөдү беле. Ооба, ошону туура эмес, жалган бул. Деп анан кийин өкмөт багытына каршы нетип кетпеди. Ошондо жанагы эксперттерди алып келип көрсөтүпчү. Ага ишенбеген, пайгамбар, Кудай көрсөтүп атса да ишенбеген кишилер болду да. Ошолорду сүйлөтүп, ошолорго каршы неткени үчүн жаңжал чыкпады. Анан кийин ошол эле байкоочу кеңештен бирөө байкуш туура эмес айтып койгон үчүн деп өзүн өзү өлтүрүптү. Ал окуяны билебиз да. Бизде андайга жете элекпиз. Бизде ошо Фарид Ниязов окшогон бирөөлөр телефон чалып мындай кыласың десе жасай берет. Анын үчүн да ошол атайын КГБ тарабынан, мына коопсуздук комитет тарабынан даярдалган сюжеттерди көрсөтүп атпадыбы? Катар-катарга. Карап туруп таң каласың. Баягы болбогон нерсе экенин көрүп туруп, анан эл ишенсин деп. Эл ишенбей койбоду. Ошо кыргыздын эле эмнелери. Ушу кантип болсун, бул жалган деле айта берет турбайбы деп. Карай ашык деген ат ошо жактан чыкты да. Эми ошол коомдук дегенди жакшы нерсени жарата албай койдук, колубуздан келбей койду. Үйрөнгөн адатек жакшы экен деп кайра эле эми тигиге кетип атат. Болгондо дагы башка бирөөлөр эмес, журналисттер өздөрү ушундай макул болуп атпайбы? Ушундай эле керек бизге. Башкача Америка болуп, эмне кылабыз биз? Түкүнчөнү туурабы эмне кылабыз деп. Анан дагы бир нерсе мына жакынкы эле окуялар. Ушул жалаң эле өздөрүн мындай кандай десем, көз каранды эмеспиз, эркин журналистпиз дегендер таяк жеп атат. Ошолор бирдемени жаза коюп, аларда да бар эми. Аларда улар периштелер деп айтыштын кереги жок. Алардын өзүндө да туура эмес көп нерселер бар. Анан муну немеде? Журналист деген эркин адам деген эмне деген маселе жөнүндө кээ бир соол чыгат да. Ушу кыргыздын салтында бар беле ушундай. Деги эле ушу чыгышта бар беле дегенчи, күн чыгышта. Кээ бир учурлар болгон туура. Бирок мына биздин эмнелерди карасак, акындарды алып көрсөк, акындарга, тиги чоңдорго, манаптарга, байларга тил тийгизсе, аларды минтип жазалаган эмес, сүйрөткөн эмес, атка сүйрөтүп өлтүргөн эмес. Мына жанагы Казалчы, Казыбек Казалчы деген бар го мына. Ат башыдан чыккан. Ошол бир жолу ошо баягы эмне ала сапар кезде Кытайга барган экен дейт. Ошол жерде кытайлык кыргыздардын бир байы болгон экен. Анан барганда кичине кыртыш сүйбөй, мындай кырданып карап, эмсилер эле жетпей аттыңарды деп кабыл алыптыр да. Анан бир тойдо ырдаптыр Казалчы. Ошо Казбек. Сен эми ушу бир боордоштондо ушу байлыгың артып окшойт, анан андай мындай депчи. Анан өзү келип ошол байы алдына түшүп, бул менин кемчилигим болуп калды. Эми экинчи мындай той топурдушун айтпай жүрсөңүз экен деп, тон жаап алдына ат мингизип дейт, узаткан дейт. Деп айтышат да. Эми биздин өзүбүздүн деле мына Токтогулга байланыштуу, тияк буякка байланыштуу тарыхта жазылып айтылып турбайбы? Токтогул барган жерде жөн эле мактап баса берген эмес. Тийишкен бар эле. Анан сындаган. Аялы бизге көрүнбөйт го, түкүнчөнүн мүнөсү жактырбайт окшойт бизди, өзү чыкпайт андай мындай деп. Анан ошолорду эле алдына ат мингизип жөнөткөн да. Анан жанагындай
акындарды, ырчыларды, ушундай эмнелерди орой мамиле кылып, сабатып, же болбосо минтип койгула, антип койгула деген Кудайдын мурдунан түшкөн кыйын байлар Кыргызда болгон эмес. Мына Абылай хан дагы, Абылай хандын жанагы бир жырабы деп коет го бирдемеси. Ошо мына кыргыздарды келип мына кырганда, ошо барганда анан кийин айткан экен. Сен акылсыз иш кылдың деп. Сен акылдуу экенде бирсе акылсыз адам турбайсыңбы деп. Эчтеме кылган эмес, мойнун алган. Карабайсыңбы? Ушундай маданият, саданият дейбиз го. Биздин азыр ата салт, мата салт деп эле кыйкырып атпайбы? Ушуларды унутуп калдык деп эле өксөп, тим эле өпкөлөп атпайбы? Ой, ошондой жакшы ата салттарын жандандырбайсыңарбы? Мына убактыбыз аз калыптыр, бир 4 мүнөттөй. 24-жылы, 1924-жылы мына биз жанагы Ташкенттен эме чыккан биринчи кыргыз тилиндеги гезит 100 жыл болуп атат. 100 жылдын ичинде ушундай эркин маалымат каражаттары, эркин сөз деген салт 100 жылда дагы эметкен эмес экен да, калыптанбай калган. Кайра эле баягы эскилерди, эски ырчыларды, акындарды эстейбиз, а мына журналистикадан анте албайт экенбиз да. Мына фейк деп азыр кыйкырып атпайбы? Фейк деген мына Манаста жүрөт. Кайбат деп коет аерде. Анан катарлашып баратып чоролор кайбатын айтып калыптыр депчи. Кайбат. Ошол эле сөз, фейк дегендин эле өзү жалган, ушак деген сөз. Анан бизде эмне коюп атпайбы? Азыр деген фейк деген каптап кетти дебай. Бул адам турмушунда болгон. Бардык заманда болгон бул нерсе. Анан ошого каршы кантип күрөшүш керек? Жөн эле бөрк алдаса башын алып салбаш керек. Фейк менен күрөшүш керек. Кармаш керек. Ал фейк менен күрөшүп тиги эмне эткен? Бул маданиятты оңдоо деген маселеде. Туурабы? Жалпы элдин, улуттун маданиятын оңдоо, ойлоо жолоюн, кулк мүнөзүн оңдоо деген сөз. Анан бизден жөнүнө баса калып барып эле бул сен үчүн сен башка бир аккаунт менен кирип бизди жамандап жүрөсүң деп неткенен болбойт да мындай. Бул эч качан биздин коомду өнүктүрбөйт. Өнүктүрбөйт дагы, анан кийин биздин баягы ата салтыбыз андаймында дегенге да жатпайт да. Кыргыз бекер айткан эмес. Баш кесмек бар, тил кесмек жок деп. Ушундай маданиятыбыз бар, элдик ата салтын деп айтып коелучу. Ошолорду кастарлап азыркы заманда өнүктүрөбүз десе, мына ушундай жактарын карап көрүш керек да. Анан баягы Бисмарктан, Наполеондон, тияктан, батыштан үйрөнгөн үйүттөрдү жасай берген болбойт. Өзү басма сөзгө каршы күрөш, батыштан башталган да. Эми ал качан тети мындан 100-150 жылдар мурда, 200 жыл мурда бул жерде ошолорду деле билбейт. Бисмарк эмне кылган, Наполеон эмне кылган, бирок маңызы бир болуп атат да, багыты. Ошо жок, мына чектеш керек болот. Сократтан башталган да, Сократ айтып койгон үчүн биздин жаңы буунга биз ишенген кудайларга ишенбейт, жаштарга жаңы башка кудай таап берип атат. Деменен ошо Ареопагта соттогон да, анан кийин өлүм жазасына тартып, анан ичи өлүп атпай. Ошол үйүт, ошол модель өнүгүп отуруп инквизиция жылдарында өзгөчө күчүнө келип, анан кийин Наполеон, кийин мамлекет баштаган ошолор улам өнүгүп отуруп, батышта салт болуп калган болчу да бул. Батыштын салты, ата салты болуп калган болчу да. Анан кийин гана келип коом өзгөргөндөн кийин революциялар минетип бул адам эркиндиги, сөз эркиндиги деген нерселер алдыңкы планга чыгып, анан жалпы эл, калк ошону аңдап сезе баштагандан кийин, анан кийин батыш азыр бакылдап атпайбы? Биз адам укугун сыйлайбыз, анан кийин сөз эркиндигин сыйлайбыз, андай мындай деп. Ага чейин барын төбөсүнө камчы үйрүп, кың дегениңди тиги отко күйгүзүп өрттөп берип жүргөн да булар. Эми биз ошол батыштан аны муну албайбыз деп эле кыйкырып атпайбы? Албасын. Мен деле каршымын, батыштан баарын эле ала бергенде болбойт. Жакшы
өзүбүздүн эле ата салтыбызда турган адаттарды, салттарды, жакшы ойлорду, кадамдарды алып өнүктүрсөк болот да кыргыз. Коомдун кызыкчылыгында болсо. Жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн. Ошолору да ошондой да. Анан кийин жанагы чындыкты айткан кишини чыркырап тиги Сибирге айдап тияка салып деген биздин кыргызда деле болгон эмес. Уну да кийин тиги падышалык Россиядан ошол жактан үйрөнгөн салт болуп калды. Убактыбызды аяктап калыптыр. Рахмат сизге. Бизде конокто Эсенбай Нурушев болду, коомдук ишмер, белгилүү журналист. Рахмат сизге. Рахмат. Саламат калыңыздар.